Тоң районунун Булуталаков атындагы жалпы орто билим берүү мектебинин кыргыз тили жана адабияты мугалими Мулдосанова Алтынгүл Карымшаковнанын 6 класстар үчүн кыргыз тилинен даярдаган сабагы. Саламатсыздарбы менин сүйүктүү окуучуларым. Сабагыбызды жагымдуу маанай менен баштайлы. Жаз келип, бай чечекей жайнасын, бакчаларда булбул куштар сайрасын. Ар бир үйгө тынчтык каалап, бак каалап, эжейиңер өз сабагын баштасын. Сабагыбыз ийгиликтүү өтүш үчүн алтын эрежени да унутпайлы. Колубузду таза жууйбуз жана сабак окууга өзүбүз үчүн ыңгайлуу шарт түзөбүз. Өзүбүздү эркин, ишенимдүү алып отурабыз жана эч нерсеге алаксыбай сабакты кунт коюп угабыз. Тапшырмаларды башкалардын жардамысыз өз алдыбызча аткарууга аракет кылабыз жана окуу куралдарын таза, тыкан урунабыз. Биз буга чейин ата туушторду өткөнбүз балдар. Эми ошону бир сыйра эсибизге түшүрүп алалы. Ата тууш деген эмне? Ата тууштор түзүлүшүнө карай канчага бөлүнөт? Ата тууштор маанисине карай канчага бөлүнөт? Силер бул суроолорго жооп таптыңар деп ойлойм. Аны бир сыйра текшерип көрөлү. Азаматсыңар. Бүгүнкү өтө турган сабагыбыздын темасы тангыч ата тууч. Сабагыбыздын максаттары: тангыч ата тууш жөнүндө кеңири маалымат аласыңар. Ата туучтун башка түрлөрүнөн айырмачылыгын билесиңер. Алган билимди тажрыйбада колдоно аласыңар. Тангыч ата туушторду катыштырып, сүйлөм түзө билесиңер. Өз алдынча иштөөгө көнүгөсүңөр жана өзүңөргө ишенимдүүлүгүңөр өсөт. Тангыч ата тууч деген эмне балдар? Жалпыланган заттык, сын сыпаттык, сан өлчөмдүк маанини таануу же жокко чыгаруу иретинде айтылган ата туучтор тангыч ата тууч деп аталат. Тангыч ата туучтор эч деген бөлүкчө менен ким, качан, кайда, кандай деген сурама ата туучтордун жана бир, нерсе, убакта деген сөздөрдүн кошулушу аркылуу жасалат. Мисалы, эч ким, эч нерсе, эч качан, эч кандай, эч убакта, эчтеке, эч бир. Эми сүйлөмдөрдүн түзүлүшүн карап көрөлү. Тангыч ата туучтор сүйлөм мүчөсүнүн милдетин да аткарат. Мисалы, дүйнөдө эч ким оорубасын. Бул жерде эч ким сүйлөмдүн ээси. Алардын эч бирине жолукпадым. Эч бирине бул сүйлөмдүн толуктоочу. Мага эч нерсенин кереги жок. Эч нерсенин деген бул жерде сүйлөмдүн аныктоочунун милдетин аткарды. Эми китеп менен иштейбиз балдар. 386-көнүгүүнү карагыла. Мында сүйлөмдөрдү окуп, тангыч ата туушторду таап, алардын түзүлүшүн аныктайбыз. Кийинки тапшырма дептер менен иштөө. 387-көнүгүүнү карагыла. Сүйлөмдөрдү окуп, тангыч ата туучтор кайсы сүйлөм мүчөсүнүн милдетин аткарганын табабыз жана алдын сызабыз. Кийинки тапшырма сүйлөмдөрдү толуктоо деп аталат балдар. Мында көп чекиттин ордуна мааниси боюнча туура келген ата туучторду койгула. Азаматсыңар балдар. Силер бул тапшырманы эң мыкты аткардыңар деп ойлойм. Эми бышыктоо. Бул тест аткарабыз балдар. Бүгүн киного эч бири барган жок деген сүйлөмдүн ээсин тапкыла. Экинчиде, тангыч ата туучтор түзүлүшүнө карай канчага бөлүнөт? Үчүнчү, төмөндөгүлөрдүн кайсынысы тангыч ата тууч эмес? Сабагыбыз ушинтип соңуна да келип жетти балдар. Үй тапшырмасын берейин. Силер тангыч ата туучторду катыштырып, чакан текст түзгүлө. Сабакка көңүл бурганыңарга чоң рахмат балдар. Саламатта калгыла.